Милиция аялын сабаган кишинин окуясын териштирүүдө. Жапаров, энергетикадагы кризис жакында чечилет. Милиция кызматкери коррупцияга шектелип кармалды. Барыңарга салам, мен Айпери Шенкулова. Сиз көрүп жаткан Бизон медиа порталынын айтмакчы программасынын жаңы чыгарылышы. Садыр Жапаров актуалдуу болуп жаткан электр энергиясы жана көмүр маселеси боюнча түшүндүрмө берди. Мамлекет башчы акыркы 10 жылда бир дагы гез салынбаганын, электр энергиянын 1 киловаттын 5 сомдон алып, элге 77 тыйындан берип турушканын, бул системанын банкротко алып келип, мурдагы бийлик 140 миллиард сомго жакын карызга батканын айтты. Да, так и было. Мындан ары 1 тыйын карыз албайсыңар. Импортту 5 сомдон алууну токтотобуз. Бизде өздүк наркы канча болсо ошончодон алабыз. Же өзүбүздөн иштеп чыгабыз деп тапшырма берген. Бүгүн импорттун баасы 2 сомдун тегерегинде болуп жатат. 140 миллиард сом карызды көбөйтпөстөн четинен кутулуп баштадык. Кичи жана орто гезтерди сала баштадык. Кудай буйрса 2024-25 жылдарга барып, энергетика системасын кризистен алып чыгабыз. Импорттоочу эмес, экспорттоочу өлкөгө айланабыз. Ладно, неплохо. Ага чейин энергетика министри Доскул Бекмурзаевди куурда кылып куруп жесең дагы бул система кризистен чыкпайт деген Жапаров. Садыр, мени карап кой, онан чырагым лампочкам. Көмүр маселесине токтолгон президент кыргыз көмүрдө көмүр казуу кеч башталганын билдирген. Бул тармактагы коррупцияны жоюуга аракет көрүлүп жатканын айтты. Бир киши айткандай, кылычын шилтеп кыш келатат. Көмүр алгыла көмүр. Бишкек шаарынын Октябрь райондук криминалдык милиция кызматынын башчысынын Н.Э.Д. аттуу орун басары милициянын майору пара талап кылууга шек саналып кармалды. Слуга закона сбился с пути? Как это банально. Бул тууралуу бүгүн 9 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Милиция кызматкери жеке кызыкчылыгын көздөп айрым жарандарга акча урдоо фактысы боюнча жасалма арыз даярдаткан. Жыйынтыгында моралдык психологиялык кысым көрсөтүү жолу менен арызды кароону токтотуу үчүн 80 000 сом талап кылган. Сколько? Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматы менен биргеликте жүргүзгөн иш-чаралардын алкагында шектүү Көкжияр айылынын аймагында пара алып жаткан жеринде кармалды. Кармалган кызматкердин автоунаасын тинтүү учурунда ПМ жана АК-47 ок атуучу куралдарынын ок дарылары, 5600 АКШ доллары жана белгисиз жарандардын бир нече паспорттары табылган. Шектүү Октябрь райондук сотунун чечими менен 2 айга УКМКнын тергөө абагына кармалды. Как вы были задержаны? Блестяще. Бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктарынын бири. Бишкектеги соода борборлорунун биринин алдында аялды сабап жаткан эркек кишинин видеосун сиз дагы социалдык тармактардан көрсөңүз керек. Ошол жүрөк оруткан, адамды кейиткен, айымдарды тынчсыздандырган окуя боюнча Бишкек шаардык милициясы тергөөнү баштады. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, факт кылмыш кодексинин 266 беренесинин бейбаштык негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталган. Буга чейин эркек киши аялды башы менен сүзүп, аялды артынан кубалап сабаганы тартылган видео социалдык тармакта тарап, коомдо чуу жаратты. Окуя кечээ 8 ноябрда күндүзгү саат 2-ге жакын Бишкектеги соода борборлорунун бириндеги автоунаа токтотуучу жайында болгонун күбөлөр жазып чыгышты. Милиция алар жубайлар экенин, учурда териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Булар эмне мушташпай жүрүштү эле. Көнгөн иштери да. Тилекке каршы коомдук жайларда аялына, жубайына кол көтөрүп, сабап, зомбулук көрсөткөн учурлар буга чейин дагы кездешкен.
Зордук, зомбулук, ала качуунун курмандыктары болгон кыздарыбыздагы жок эмес экени өкүндүрбөй койбойт. Жайыл райондук милиция бөлүмүндө киши колдуу болгон студент Бурулай Турдалы кызынын өлүмү уурдалып, зордукталган соң өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын окуяларынан коом сабак алышы зарыл. Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, жыл башынан бери 7665 үй бүлөлүк зомбулук окуясы катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 30%га көп. Башкы прокуратуранын эсеби боюнча 2019 жылы 6145 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. 90%дан ашык учурларында аялдар жабыр тартат. Девочки, я в шоке. Вообще, когда это все закончится, уже не знаю. Жакында эле дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө катары аталып 97-орунга түшкөн. Анда 170тен ашык өлкөдөгү аялдардын коопсуздугу көрсөтүлгөн. Аялдар үчүн өтө кооптуу өлкөлөрдүн катарында Оогандстан, Сирия, Йемен, Пакистан жана Ирак бар. Ал эми Финландия, Норвегия, Дания менен Люксембург аялдар үчүн эң коопсуз өлкөлөр деп табылган. Жакынкы жылдары Кыргызстан дагы аялдар үчүн коопсуз өлкөгө айланат деген изги тилек менен берүүнү жыйынтыктайм. Сөзсүз түрдө комментарийге өз ой пикириңизди жазыңыз. Биз ар бирин окуйбуз. Эмне унчукпай калдыңар? Сиздер менен Бизон медиа порталынын айтмакчы программасында мен Айпери Шенкулова болдум. Биздин YouTube каналыбызга катталып, жанындагы коңгуроочуну басып, биздин берүүлөрдү алгачкылардан болуп көрүңүз. Ошондой эле Telegram каналыбызга, Instagram баракчаларыбызга катталып, акыркы кабарларды алгачкылардан болуп окуңуздар.